Gordon Lieutenant Talatbekov. Vurumsal ettiniz. To further intensify his activities. Урматтуу айымдар жана мырзалар, атайын жана ыйгарым укуктуу элчилер, сиздерди Кыргыз Республикасына кош келдиңиздер деп кубаныч менен кабыл алам жана кызматка дайындалышыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздердин активдүү жана максаттуу ишиңиздер Кыргыз Республикасы менен достук жана өнөктөштүк мамилелерди андан ары бекемдейт деп ишенем. Биз сиздердин өлкөлөр менен эки тараптуу жана көп тараптуу деңгээлде өз ара пайдалуу жана жемиштүү кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз. Сиздердин алдыңыздарда саясий, соода экономикалык, инвестициялык, маданий гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча актуалдуу милдеттер турат. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жеке мен сиздерге маанилүү жана жооптуу дипломатиялык ишмердүүлүгүңүздөрдө ар кандай жардам көрсөтүүгө даяр экендигимди билдиремин. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү салтанатыбыз маанилүү окуянын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын алдында өтүп жатат. Тарыхый ченемдер боюнча алганда, бул кыска мөөнөттүн ичинде Кыргыз Республикасы эл аралык коомчулуктун тынчтыкты сүйүүчү, жоопкерчиликтүү жана активдүү мүчөсү катары өзүн көрсөтүп, дүйнөдө татыктуу орунду ээледи. Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун уставында бекитилген эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптерине жана ченемдерине таянат. Анын ичинде мамлекеттердин эгемендүү теңчилиги, күч жана күч колдонуу коркунучун келтирбөө, ички иштерге кийлигишпөө, аймактык бүтүндүгүн урматтоо жана эл аралык талаштарды тынчтык жолу менен чечүү. Биз өлкөнүн көз карандысыздыгын, эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн, ошондой эле улуттук кызыкчылыктарды коргоого багытталган ачык, тең салмактуу жана тышкы саясатты тынчтык жолу менен жүргүзүүнү улантабыз. Кыргызстандын жаңы багыты мамлекеттик башкарууну реформалоого, демократиялык реформаларды күчөтүүгө, көз карандысыз сот системасын калыптандырууга, социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө, элдин жыргалчылыгын жогорулатууга багытталган. Бизнес чөйрөсүн, өндүрүштүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн түзүү жана ата мекендик экспорттук продукциянын географиясын кеңейтүү артыкчылыктуу багыттардан болуп саналат. Биз бардык кызыктар өнөктөштөр менен соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө, инвестицияларды, заманбап технологияларды жана инновацияларды тартууга, аймактык жана эл аралык транспорттук жана коммуникациялык жолдорун санариптештирүүнү жана гидроэнергетиканы өнүктүрүүгө чоң маани беребиз. Дүйнөдө коронавирус илдетинин жайылышы терең тынчсызданууну жаратууда. Биз көптөгөн мамлекеттер сыяктуу эле элдин жана өлкөнүн жашоосунун бардык чөйрөсүнө терс таасирин тийгизген кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп жатабыз. Мен донор өлкөлөрдүн жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен COVID-19 жана жаңы штамдардын жайылышынан келип чыккан терс кесепеттерди жоюу үчүн кризиске каршы чараларды ишке ашырып жаткандыгыбызды терең ыраазычылык менен белгилеп кетким келет. Кыргызстан коронавирус илдети менен күрөшүүдө бардык достук өлкөлөр менен активдүү кызматташууну улантат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, сөзүмдүн аягында дагы бир жолу сиздердин маанилүү жана жооптуу дипломатиялык кызматыңыздарда ийгиликтерди каалап кетким келет. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы достук мамилелерин жана көп тармактуу кызматташтыкты бекемдөөдө алгылыктуу жыйынтыктарга жетишүү үчүн бардык күч аракеттериңиздерди жумшайсыздар деп мен терең ишенемин.
сиздерге бардык жакшылыктарды каалаймын. Ишиңиздерде дайыма ийгиликтер болуп тура берсин.